мынау манасчы деген адамдардын ортосунда манасчы деген эгер манасчы болсо да менин бул пикирим негизи эле жан дүйнөсү ачык жан дүйнөсү нурданган жан дүйнөсү менен жашаган адамдын пикири ушундай эле болот деп эсептейм да. Могу манасчы дегендин ортосунда ынтымак эмес деген мынабу ар кайсыны ыдырап ар кайсыны сүйлөө ар кайсыны там ойго келбеген нерселерди кыскасы ырксыздык ынтымаксыздык деген болбош керек бул манасчы деген демек. Себеби манастын өзү биригүү дейт, ынтымакка келүү. Бул өзүнүн турушу натурасы, илимдин түпкү мааниси манастын мааниси. Ошо бул биригүү, ынтымак. Анан ошону кармай албаган, ошону түшүнө албаган манасчы кантип өзүн манасчымын деп атайт да. Бул эң биринчи могу шарты манасчылыктынчы. Ошон үчүн мына буга чейинки канча манасчы болуп келсе, бирөөбүз да укпаптырбыз, манасчы менен манасчы тытышып айтышыптыр деп. Алар улап айтып гана келген, уламалар болгон. Бирин-бирин улап, бирин-бирин мынабу кайып дүйнө менен жарык дүйнөнүн, майып дүйнөнүн же болбосо ошонун кайсы жерлери бүгүнкү күнгө туура эмес, жуурулушпай атат, бирикпей атат, ошол жерин өздөрүнүн түшүнүгү менен ар кайсы деңгээлде, ар кайсы шарттарда, ар кайсы географиялык жерлерде дагы жай, кышы, күзү, жазы деп ушундай бир ыкмалар менен айтып келишкен. Алар акындар эмес, акындар айтышат. Акындар айтышып бирин-бирин салыштырып, андай ошондо дагы маданияттуулук менен да. Мына манасчылыктын эң өзгөчөлүгү ушунда да. Анан бул жерде келип, анан 3-4кө бөлүнүп, анан мен манасчы, анан тигиндей мындай, анан какой-то бир Гиннес, там ЮНЕСКО, ля-ля-ля, тра-ля-ля. Булар манасчылар эмес, булар артисттер, жанагы артистке окшогон бир артисттин дагы күчтүүлөрү эмес, бул бир пендечилик макулуктар да, пендечилик бир өздөрүнүн курсагын ойлогон, өзүнүн жанагы чөнтөгүн бир эки немеге ойлогон ушундай эле пенделер бар, макулуктар. Артисттер булардан жогору турат экен. Мен кийин ойлондум, мына артист маданияттагы кызмат кылган артисттер булар ар кайсы шарттын берилген жанагы сюжеттерге байланыштуу ошо оң жана тескери ролдорду ойноп, мына адамдын ички дүйнөсүн ачып берген бул мына эмеге чейинки, азыркы кыргыз ушул деңгээлге төмөн деңгээлге түшүп калганга чейинки башка элдердин адам жан дүйнөсүн ачуучу ыкмалар экен да, бул артист, театр дегендерчи. Бизге кыргыз эли өзү бул баары айтып атпайбызбы, там бул башат эл, үлгү эл, баардык элдерге башчылыкты, үлгүлүктү көрсөтүп келген дегенчи. Бул чындыгында эле ошондой. Эгер биз ошо ар бир сүйлөгөн сөзүбүздүн, кылган ишибиздин, могу нарк насыл, каада салтыбызды, өнөрлөрүбүздү, эмне деген мынабу табигатка мамилелерибиз, шайкештиктерибиз, мал жанга мамилебиз, көр оокатка мамилебиз, ошо материалдык дүйнөнү эң жогорку башыбызга кийип албаганыбыз, акыл эс деген тиги жан дүйнөгө баш ийүүсү, жан дүйнөнүн айтканын аткаруусу, мына бүт баары ушулар болгон да. Мына ушулар кыргыздын улуулугу, кыргыздын бийиктиги, кыргыздын көсөмдүгү, даанышмандыгы жана башаттыгы мына ушунда. Вот маселе ушунда да. Анан эгер биз ушу манасчылар ынтымак биримдикке келбесе, манасчымын деп алгандар бири-бири менен тытышып, анан бир атак даңк жана бир жерге барып айта койсом, минтип анан ошондо мен мындан күчтүүмүн, анан мен мындаймын деп анан ошо болсо аны мына азыркы бийликтин деңгээли тигил жанагы ким эле тиги Англиянын королевасына жаккан драматургубуз
ошо өзү дебилгелеп ошо сүйрөп ошол жерге алып барып анан кийин монтип шерменде болуп атканы жанагы анын Англияга барып мактанганы Англиянын королевасы менен эле чогуу өлгөн менен барабар болду да. Бул кыскасы мына булар дагы бийликтеги маданиятты, бийликтеги мына руханий жактын деңгээли дагы башка багытта экенин, материалдык дүйнөнүн кулдары, кызматкерлери экенин дагы бир жолу далилдеди да. Мен ушундай деп түшүнөм. Анан биримдик качан келет? Биримдик деген материалдык идеология менен мына азыркы система деп көп айтып жүрөбүз. Азыркы система өзү материалдык баалуулукту башына койгон система. Муну менен ынтымак болбойт. Муну менен бир гана кара күч, айла амал, ар кандай мээге келген түркүн варианттагы айла амалдар, амал көйлүктөр, куулук, шумдуктук жана түркүн түстүү бир орусча айтканда манипуляциялык моменттер да, кара күч, башка нерсе. Мына алардын баары дүйнө жүзүндө азыр болуп атат. Манипуляциялык жана ыкмалар менен, айла амал көйлүк ыкмалар менен ушул убакка чейин мамлекеттер, коомдор элдеги ичинде жашап келишти. Ошонун баары азыр чегине жетти да, чегине жетти. Муну адамдар өздөрүнүн чеги менен, өздөрүнүн акыл эси менен жеткен жок. Эгер акыл эси менен жеткенде таптакыр мурун эле мындай башка жолго түшмөк да. Муну ушу улуу күч, улуу жараткан өзүнүн асмандан, ааламдан, түпкүлүктөн баштап күн аркылуу мына термелүүнү, жан дүйнөнүн жыштыгын өзгөртүү менен мындай ошо таасир берилип, мына ошонун негизинде болуп атат да. Ошон үчүн муну тиги бир пенделер бечара. Тем более бул пенденин күчү болот эгер качан ал жан дүйнөнү ачык жан дүйнө менен жашаса, ал аалам менен барабар күчкө ээ болот да. Ааламга шайкеш келет, аалам менен бирге болот. Ал жакта бөлүнүп жаруу, мына ошолордун улуу күчү болот. Ал эми аалам менен башка улуу духовность менен аны мойнуна албаган, түшүнө албаган, же болбосо амал көйлүк кылгандардын баардыгы тең доору бүттү да. Алардын бир гана келечеги жок болот, жоюлат да. Ал жыштык иштебей калды деп мына баардык жерде айтып атат. Жок дегенде ушуну түшүнө албагандан кийин ушуну көрүп туруп мынакей эшикте эмне болуп атат, табигатта эмне болуп атат, коомдор арасында эмне болуп атат, мамлекеттер арасында эмне болуп атат, элдин ичинде эмне болуп атат, ошону көрүп туруп анан түшүнө албаган коом каяктагы келечеги, каяктагы биримдик. Мына азыр ушул убакта кыргыздардын ичинде мына кичинекей салыштырмалуу башкага караганда мына коогалаң болуп өттү кичирээк. Бунун түпкү маани маңызы эмнеде? Бул деген мына ковидин көрдүк, башкасын көрдүк, кичирэктерин көрдүк, дагы эле түшүнбөй атат. Ошон үчүн кайсы бир адамдарды экиге бөлүп, анан бирин башка чаптырып согуштуруудан дагы ачылса экен деген эскертүүлөр болду да. Могу эскертүүлөр болду. Могу былтыркысында кичине ойгонуу болду делек. Азыр эми ойгондуңар, бирок ойгонгонуңар менен оюңар, жан дүйнөңөр ачылбай атат. Биз кайра эле мээдеги эле вариантта амал көйлүктү көбөйтүп атасыңар деп дегендей болуп атат да. Мына анын себептеринин бири ар ким баягы маалымат бере алам, маалыматтык каражаттар жетиштүү адамдын баары эле саясатчы, акылман, көсөм, окутуучу да бүт эле. Өздөрү каяктан окугандар белгисиз, өздөрү эмнеден окуганы белгисиз. Өздөрү менен бузулган бучуктан алдын көрө албаган, ошолордон окуп чоңойгон, ошолордун жанагы окуучулары да, мындайча айтканда жанагы талиптер дегендей ошондой нерсе да. Ошо алар эмнени окуп түшүнүптүр? Жашоо турмуштун эмне экенин кайдан билиптир булар?
Анан бирок тамга тааныйт, эки ооз сөздү кошуп үйрөнүп алган. Анан тебиредеп жана кагаздардан окуп, тиги бу тияктан бияктан баары чогултуп алган. Анан мээдеги болгон маалыматтар айландырып атат да. Ал мээдеги айланган маалыматтар жан дүйнө таразасына түшүп, ошого туш келеби келбегин биле албагандан кийин ал эч качан бирикпейт да. Ал эч качан бирикпейт. Биримдик болбойт мындайда. Мына ошон үчүн мына биз Кыргыз Эл Касият Академиясы мына ушул багытта аракеттерди кылып жүрөбүз. Биз мына элдин баарына баягы эл дүрбөсө эшек кошо дүрбөйт деп баардык жерге эле бирдеме болсо аралашып чыга калып бир нерселерди айтып анткенибиз жок. Биз ичибизден иргелип ушул улуу күчкө түз түшүнүгүбүзгө жараша түз маалымат ала баштаган мына ошондор биргеликтүү иш аракеттерибизди ичара жүргүзүп жүрөбүз. Бул боюнча мына бийликтеги ар кандай структура тиги Маданият министрлиги жанагы маалымат эме мамлекеттик катчы дегендерге ушундай сунуштарыбызды айтып көргөнбүз. Алар даяр эмеспи же убакыт керек элекпи, алардын да деңгээли жете элекпи же болбосо кайсы бир Кудайдын буйругуна жараша болот экен да бул нерсе дагычы. Ошон үчүн мен дагы бир жолу айтат элем, ушу биз азыр кыргыз эли түп көтөрө мынабу жан дүйнөбүздү, руханий дүйнөбүздү кыргызчылыкка бурмайынча, кыргызчылыкка бурганда манасты, улуу манас илимин, улуу биримдик илими, улуу күчтүн адамдарга, жараткан адамдарга берген мыйзам экенин, ушул мыйзам аркылуу жашашыбыз керек экенин, манасты бул жөн эле баатыр эмес, жөн эле бир эле физикалык күч эмес, бул улуу биримдиктин дагы, духовныйдун дагы күчү, ошонун илими экенин түшүнүп, кайып дүйнөнүн, манастын азыркы кездеги кайып дүйнөсүн ошону сөз аркылуу, кыргыз тили аркылуу чечмелеп, ошолордун түпкү маңызын түшүнүп баштабасак, дагы эле биримдикке, ынтымакка келе албайбыз. Ушуну бирок муну элге жеткирүү да керек экен да, элге жеткирүү керек экен. Ошонун ыкмасын, ошонун ар кандай түрлөрүн, шарттарын келтире албай жүрөбүз да. Муну менен биз бул арман эмес, бул элге кайрылган ниет тилек. Мына ушул элге жетсе жакшы болот. Эми мунун практикада кандай иш чараларды өткөрүш керек, башка нерселердин баардыгы тең өзүбүз программа кылып, жана башка нерселердин баарын тең даярдаганбыз. Эми ушу кимдин колунда болсо ошол шарттар түзүп, ошолорго дагы жетсе жакшы болот эле. А так мына ушул нерселерди ишке ашыра турган ушул улуу жүрүштө, мынабу улуу иште, мына чоң казат деген ушу да, чоң казат деген ушу көкүрөктөгү, көмүскөдө жаткан жан дүйнөнүн ошолордун ачып, ошолорду ишке ашыруу иши башталыш керек деген ниет менен.